Бул асыл тукум уйлар Кочкор районундагы Теңдик айылынын фермери Сүйүнбек Алыбаевга таандык. Тээ баштан эле дыйканчылык менен алектенген анын минтип малчылыкка ык алышына бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкынын каржылоосундагы сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоору себеп. Бүгүнкүгө анын чектеринде Нарын жана Ысык Көл облустарында жасалып жаткан аракеттерге ылайык аз камсыз үйлөргө алгач ушул жабдыктар алынып берилген. Андан кийинки жасалма уруктандыруудан кийин саны көбөйүүдө. Швиц парадасы, Алатоо парадасы, Сементал парадасындагы уйлар ошолор менен уруктандырдык. 2 жылдан өтөйүн деп калды. Төл жылына 12-13 төл алабыз. Ал эми Кара Суу айылындагы социалдык жактан колдоого муктаж 48 субъектиге өткөн жылы 6 миллион 240 миң сомго сүт багытындагы уйлар сатылып берилген. Алардын бири Нургасет Айтбек уулунун энчисине тийген. Колдоо ушуну менен бүтүп калбай, ага жана айылдаштарына малды багуунун жана арбын сүт сабалынын сырлары да үйрөтүлгөн. Ошого жараша натыйжа да дурус. Азыркы тапта 10-15 литрден сүт алып атабыз кенен. Былтыр алганбыз, ошондо быйылкы балдары чоңоюп калды, где-то 6-7 айлык асты. Кийинкилер жаш музоолуу болду. Ошолорду окуп атабыз. Кандай туура жооп беришти, кандай туура саашты, кандай учурда буларга кандай учурда дары беришти. Мисалы, эртең мененкисин кышында жылуу суу берүү, жайында жакшылап көк чөпкө аркандоо, кышында силоз, жылуу сарайга камоо. Облус бийлигинин маалыматтарына таянсак, бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкы каржылаган сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоорун алганда Теңир Тоо аймагындагыларга асыл тукум 3000дей уй алынып берилген. Буга кошумча 2800дөйү жасалма уруктандырылган. Бул аракеттерге баш аягы 5 миллион Америка доллары сарпталгандыгын белгилейли. Ал эми аткарылган мындай жумуштардын натыйжасында сүт көбөйүп, аны кайра иштетүү кыйла жанданган. Алсак, буга чейин жалпы өндүрүлгөн сүрөөнүн болгону 2-3%нан ар кандай сүт азыктары даярдалса, учурда бул көрсөткүч 12%дык деңгээлге жетти. Азыркы күндө 4 райондун 4 сүт заводдордун катылуун көбөйтүү боюнча ал жакка дагы каржылоолорун берди. 30 миң долларга чейинки оборудованияларды алып берүү иштери жүрүлдү, кайра кайтарымдуу. Ошо менен биз элден бардык сүттү чогулткан мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Ошентип Нарын облусунда эл аралык донорлордун ар тараптуу жардамдарынын негизиндеги ири долбоордун алгачкы этабы жемиштүү жыйынтыкталды десек болот. Мындай бүтүм менен чет өлкөлүк инвесторлор да макул. Биз Нарын облусундагы 3 жыл ичинде аткарылган иштерге ыраазыбыз. Эң башкысы, биз чегерген каражат өз максатына пайдаланылып, Теңир Тоолук чарбакерлер малдын санын эмес, сапатына басым жасай башташыптыр. Албетте, мындай шартта кур дегенде Борбордук Азиянын рыногунан татыктуу орун тапса болот. Бул экспорттун көлөмү көбөйөт дегенди билдирет. Биз ушуга кубанычтабыз. Негизи мал киндиктүү Теңир Тоо жергесинде айыл чарбасын көтөрүү багытында 7 кластер түзүлгөн. Азырынча алардын ийгиликтери туурасында айтуу эртерээк. Бирок арасында сүт сектору сыяктуу алга карай кадам таштай баштагандары да жок эмес. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.